Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен кыргыз тили сабагында байланышып турабыз. Окуу куралдарыбызды алып, дептерге бүгүнкү числону жазабыз. Жана сабакка активдүү катышканга аракет кылгыла. Бүгүнкү тема кесипте билдирүүчү негизги мүчө ч жана алардын үндөштүк мыйзам менен өзгөргөн чи, чу, чү мүчөсү уланган зататоштор. Демек биз зататош сөз түркүмү жөнүндө кайталап алабыз. Заттын атын билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Өзүңөр байкагандай, бизди бүгүнкү сабагыбыз зататош менен байланышкан. Балдар, силер дүйнөдөгү көп кесиптерди билесиңер. Биз бүгүн кесиптер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз куруучуну көрүп турабыз. Бийчи, ошондой эле айдоочу, кийинки кесип ээси өрт өчүрүүчү жана дүйнөдөгү эң маанилүү, эң негизги кесиптердин бири тигүүчү. Мына балдар, ч мүчөсү кандай түрдө өзгөрдү? Аны үндөштүк мыйзамы боюнча өзгөрдү. Эсиңе тут. Эмне деген суроого жооп берген ыр, би, жазуу, сүрөт. Ким деген суроого жооп берген сөздөр пайда болду. Кайсы мүчөнүн жардамы менен? Азаматсыңар. Ч мүчөсүнүн жардамы менен. Ыр, ырчы, би, бийчи, жазуу, жазуучу, сүрөт, сүрөтчү. Демек, кесипти билдирген сөздөргө ч мүчөсү жалгануу менен кесип ээлери аты келип чыкты. Анда эмесе сабагыбызды бышыктоо үчүн кызыктуу көнүгүү. Сол жакта кесиптин түрлөрү, ал эми оң жакта ар бир кесипке тиешелүү кыймыл-аракет. Демек, биз кесипке байланыштуу кыймыл-аракетти таап белгилейбиз. Мисалы, сатуучу эмне кылат? Сатат. Мына ушундай тартипте жазасыңар. Сабакты бышыктоо үчүн 2 суроо даярдалды. Сенин ата-энеңдин кесиби ким? Жана сага кайсы кесип ээси жагат? Биз келечекте кайсы бир кесипти тандап, аны жашоодо келечекте окуп, ошол кесипти аркалайбыз деген үмүт, максат койгонбуз, балдар. Сабактын тапшырмасы. Бул кесиптин ээлери кайда иштейт? Мисалы, бийчи сахнада бийлейт. Демек, биздин бүгүнкү кесиптин ээлери кайда иштейт? Мына ушул суроолорго жооп жазасыңар. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.